Tokyo bul Yaponiyanın Borbor şahrı 40 milyonga jakın el bir gana uşul şahrda жашап келет. Dünyadagi eng ko'p el жашаган шаар дал ушул Tokyo. Бирок Москва, Пекин жана башка көптөгөн эли көп шаарларга караганда Токиодо унаа тыгындары болбойт. Бул көйгөйдү чечүү үчүн бийлик шаар ичиндеги көптөгөн жолдорду акылуу кылган. Мисалы шаардан аэропортко чейин баруу үчүн акылуу жолго эле 1000 сомго жакын акча төлөйсүң. Акылуу жолдордон сырткары унаа токтоочу жайлардын баасы да кымбат. Шаардын борборунда 1 саатка 200 сомдон 400 сомго чейин төлөйсүң. Японияда унаа айдоо кымбат. Бир эле бензинге эмес акылуу жолдорго унаа токтоочу жайларга жана башка көптөгөн нерселерге акча коротосуң. Башкача айтканда Токио шаарында унаалуу болуп башыны оорутууну япон элдери каалашпайт. Дал ошол себептен бул жакта унаалар арзан болсо да көптөгөн япон элдери унаа менен жүрүүнүн ордуна ар дайым коомдук транспорттордо жүрүшөт. Жыйынтыгында жолдордо унаа тыгындары болбойт. Ассаламу алейкум достор, сиздер менен Бек Шамиров. Бүгүнкү видеодо башка өлкөлөргө такыр окшобогон, өзүнүн өзгөчөлүгү менен көптү таң калтырган Япония өлкөсү тууралуу кеп кылабыз. Бул видеону аягына чейин көрүп, бир жылда 1400 жер титирөө фактылары катталган Япония өлкөсү тууралуу кызыктуу фактыларды билип алыңыздар. Биз видеобузду баштадык. Япония Тынч океандагы өзүнчө арал болуп турган мамлекет. Жер аянты 378 000 километр квадрат. Кыргызстандан болжол менен 2 эсе чоң. Жалпысынан бул өлкө 7000 аралдан турат. Калкынын саны 125 миллиондон ашуун. Жер аянты Кыргызстандан 2 эсе чоң болгондугу менен калкынын саны 20 эсеге көп. Демек, Япония жери кичине эли көп өлкөлөр катарына кирет. Бирок эң таң калыштуусу Япония жаратылышка абдан чоң маани берет. Өлкөнүн 3төн 2 бөлүгүнү токой каптап турат. Жана бул өлкөдө дарактарды кыйбайт, жаратылышка эч кандай зыян келтиришпейт. Жада калса мектептерде да жаратылышка зыян келтирбей сактап калуу үчүн атайын сабактарды өтүшөт. Достор, биз жогоруда Токио шаарында эң көп эл жашайт деп айтып кеттик эле. Бүгүнкү күндө 48 миллион 140 миң эл чоң Токио шаарынын аймагында жашайт. Бул шаар эмнеси менен өзгөчө? Дакка, Мумбай, Лагос сыяктуу чоң шаарларда такыр тазалык жок. Кайсыл жакты карабагын таштанды болуп жаткандыгын көрүүгө болот. Жана Лагос сыяктуу шаарларда уурулар көп болгондугунун айынан мындай жерлерде жүрүү да кооптуу. А Токио шаары болсо дүйнөдөгү эң коопсуз, эң таза шаарлардын катарына кирет. 5 жашар балада түнү менен Токио шаарыны айланса да ага эч ким тийишпейт, эч нерсесин уурдабайт. А эгерде тазалыгына токтоло турган болсок, Япония эч бир өлкөнүн башына келбеген нерсе менен тазалыкты кармап турат. Япониянын көчөлөрүндө таштанды челектерини өтө сейрек кездештиресиң. Мындай таштанды челектерини көрсөң да бир жерде 3 же 4 даана турат. Алардын ар бирине таштандыны сорттоп салуу зарыл. Япониянын жарандары бир гана көчөдө эмес, өзүнүн үйүнүн ичинде да таштандыны сорттоп салышат. Мисалы күйүүчү кагаз, пакет жана башка ушул сыяктуу нерселерди бир жака салса, күйбөөчү нерселерди башка жака салат, а пластиктерди өзүнчө топтошот. Дал ушинтип сорттолсо гана таштанды ташуучу транспорттор анын таштандысын алып кетет. А эгерде сиз сорттобой эле таштап койсоңуз, сизге айып пул да салышат. Бүгүнкү күндө Япон элдери өздөрү эле сорттоп таштандыларды таштаганы үчүн 90% таштандылар бул өлкөдө кайра иштетилип чыгарылат. Себеби сорттолгон абалда келген таштандыны кайра иштетип чыгаруу оңой болот. Демек, өлкөнүн бардык жагы таштандыга толбой. Япония таза болгондугуна бир эле бийликтин эмес, карапайым элдин да салымы абдан чоң. Достор, келиңиздер эми Япония өлкөсүнө эле эмес, элдеринин да бир нече өзгөчөлүктөрүнө токтолуп кетели. Бүгүнкү күндө Япония эң өнүккөн, жогорку технологиялуу өлкөлөрдүн бири. Жаңы техникалардын көпчүлүгүнү дал ушул япондор ойлоп дүйнөгө таратышып жатышат. Кыргызстанга абдан таанымал болгон Lexus, Toyota, Honda, Nissan жана башка ушул сыяктуу үлгүдөгү автоунаалар Япониядан чыгат. Демек, бул Японияда акылдуу адамдар көп экендигини айтып турат. Японияда кен байлыктары болбогондугу үчүн өлкөнүн эң башкы байлыгы бул акылдуу адамдары. Бул өлкөдө Түштүк Корея сыяктуу эле окууга, жогорку билимдерге абдан чоң маани беришет. Садикке баргандан баштап окушат, мектептерде болсо эртең мененки саат 8ден баштап кечки 6га чейин билим алышат. Жыйынтыгы Япониянын 99% жарандары сабаттуу. Дүйнөдөгү эң акылдуу окумуштуулардын саны да дал ушул Японияда абдан көп. Бирок албетте достор, бул япондордун өнүгүүсүнө эң башкы себеп эмес.
Япония Азиядагы эң күчтүү экинчи экономика болуп турат жана элдеринин жашоо шарты мыкты. Бирок бул даражага жетүү үчүн япондор абдан чоң мээнет кылышкан. Бүгүнкү күндө эң көп иштеген элдердин бири япондор. Бул элде жалкоочулук деген түшүнүк жок жана дарак бир жерден көгөрөт деген сөз дал ушул япон элине таандык. Себеби көпчүлүгү өмүр бою бир жумушта иштешет. Баардык убактысыны жумушка арнашат. Эң кызыгы достор, эс алууну билбеген элди ойлоп, Япон бийлиги жумуш күнүн, жумуш убактысын кыскартуу боюнча мыйзамдарды кабыл алып, элдерини азыраак иштөөсүнө чакырат. Себеби Японияда жумуштун айынан түнү күнү эс албай иштеген адамдардын өлүмү тез-тез катталып турат. Мындайларды кароси деп коет. Башкача айтканда, япондор күнүнө 12 сааттан 16 саатка чейин эс алуу күнсүз иштешет. Мунун аягы көпчүлүк учурда өлүм менен аяктайт. Демек, барыңыздар Япониянын элдери абдан мээнетчил экендигин, өлүмгө чейин иштегендигин түшүндүңүздөр. Бирок бул өлкөдө өзүн өзү өлтүргөн адамдардын саны да көп. Дүйнөдө өзүнүн жашоосуна кол салган адамдардын көптүгү боюнча Япония 7-орунду ээлеп турат. Адамдардын мындай кадамдарга баруусуна эмне себеп болот деген суроого жооп берсек, эң башкы себеби жалгыздык жана жумуштун көптүгү. Жада калса Аокигахара деп аталган токой бар. Бул токойго адамдар атайын өзүн өзү өлтүрүү үчүн барышат. Бул токойдо бир жылда 100гө жакын адам өзүнүн жашоосуна кол салат. Япониянын калкынын саны 125 миллион, бирок 1 миллион эл жалгыздыкта жашайт. Биз кыргыздар жалгыздык деп үй бүлө курбаган же достору, ата-энеси жок адамдарды айтабыз. Бирок Япониядагы жалгыз жашаган адамдар 10 жылга чейин өз үйлөрүнөн чыкпай коюшат. Башкача айтканда, булар коомдук жашоодон толугу менен баш тарткандар. Буларды хикомори деп атап коюшат. Үйүнөн чыкпай жашоосуну өмүр бою батирде өткөргөн адамдардын көпчүлүгүнүн жумуштары жок. Бирок эң кызыгы, жумушсуз олтурган мындай адамдарга Япония бийлиги жумушсуз адам катары айына пособия катары акча бөлүп чыгарып турат. Японияда калкынын саны көбөйүүнүн ордуна азаюуда. Кыргызстанда жарандары 2000 жылы 4 миллион 822 миң болгон. Бүгүнкү күндө 6 миллион 641 миң. Демек, Кыргызстанда элдин саны көбөйүп жаткандыгын көрүүгө болот. Японияда калкынын саны 2000 жылдары 127 миллиондон ашуун болгон. Арадан 20 жыл өттү, бирок Япония эли көбөйүүнүн ордуна кайрадан азаюуда. Бүгүнкү күндө Япониянын калкы 125 миллиондон ашуун. 5 жылдын ичинде Япон элинин саны 860 миңге азайган. Мунун себеби эмнеде? Япониянын элдери эң көп жашайт. Орто эсеп менен эркек кишилер 81 жашка чейин жашаса, аялдар 87 жашка чейин жашап келишет. Азыркы учурда Японияда 65 миң жарандын жашы 100дөн жогору. Демек, элдеринин жашоо шарты мыкты болуп, адамдар 100 жашка чейин жашаса, эмне себептен калкынын саны көбөйүүнүн ордуна азаюуда деген суроо пайда болот. Мунун эң башкы себеби Японияда үй бүлө курууну каалаган жаштар аз. Себеби ийгиликке жетүү үчүн бул жакта жарандары билим алып, андан кийин күнүнө 16 сааттан жумушта болушат. Жыйынтыгында үй бүлө курууга да убактылары болбой калат. Жана үй бүлө курган учурда да көпчүлүгү балалуу болууну каалашпайт. Мисалы 2017 жылы Японияда 941 миң наристе төрөлгөн. Бирок каза болгондордун саны 1 миллион 340 миңге жеткен. Японияда табигый кырсыктар көп катталат. Бул өлкөдө 450 вулкандар бар. Бир жылда 1500 жер титирөө фактылары катталып турат. Эгерде Японияга барып жер титирегендигине күбө болсоңуз, таң калбаңыз. Себеби жер титирөөлөр бул өлкөнүн элдерин анча деле таң калтырбайт. Бирок 2011 жылы болгон жер титирөө жана бул жер титирөөнүн айынан пайда болгон цунамиде 15 миң жаран каза болгон. Мындай жер титирөө фактылары Японияда тез эле катталып турат. Достор, биздин видео соңуна чыкты. Ушул сыяктуу видеолорду ар дайым биринчи болуп көрүү үчүн Кыргыз Топ каналына катталыңыздар жана бул видеого бир лайк коюп каналыбызды колдоп кетиңиздер. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.